Керектөөчү өзү билет, салатаны пакетке коюп кетет, темирге, челекке коюп кетет. А жана пластиковый бутылкага куйбайт деген ошо кайсы мыйзамда бар ошо? Жок, андай мыйзам жок. Силер ошо куйбайм дегенде далил деп чыгарсаңар эчтеке менен далилдеп бере албайт. Безопасности эчтеке жерде не прописано. Жок, бизге ана штраф салатпы, пожарный частьтар сиз безопасныйларга келип эмнеге желиңе коюп атасыңар. Жок, ал жок мыйзамда. Жок, анан уш запа эмеден пожарный частьтан сиз Силер ошо келип алышып. заправкадан айтсаңар, кайсы мыйзамдын негизинде айтып атасыңар десек? Жок, ал биз оператор элебиз да. Бизге ошо чоңдор айтат өйдө жактанчы. Монтесиңер, монтесиңерди биз алардын сөздөрүн аткарабыз да, туурабы? Силердин ошондо бүгүн азыр эми пожарный деген жок, бул МЧС, МЧС. МЧС ошондой талап коюп атабыз. Талап коет да, например, МЧС жетекчилигине бул суроону узаталы, анан алардан ошолордун билип берсеңиз жакшы болот эле да, биринчиденчи. Ооба, МЧСтин жана пожарный службалар жетекчилигине ушул суроо. Чет өлкөдө Эмне себептен пластмасса же башка желим же башка эмеге идишке Мен бир нерсе айтып берейинби? Мына ушул жерденчи пластмасса идишке куйганга болбойт деп атат, Могу менин баштамдын багы темир эмес, пластмасса. Любойдук эле темир эмес. Ошо анан машинанын багы деле пластмасса да эмне айырмасы бар, ошо атпайбы? Ошо анан кызылга барсаң жөн эле согушууга урушушат да. Желимге куйбай эмнеге десең жооп бербейт. Бизде камера бар, куйбайбыз деле дейт.